Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, кадырлуу коноктор, урматтуу делегаттар. Биздин ата-бабадан калган каада салтыбыз, үрп адаттарыбызды камтыган сөздөрдөн мен 7 гана ушул уран катары кыска айткым келет. Биринчиси адилеттүүлүк. Эзелтеден кыргыз эли бийликтин кадырын, баркын, адилеттиктен, тазалык менен калыстыктан көргөн. Адилеттүүлүк азыркы күндө өлкөбүздөгү, коомубуздагы башкы саясий постулат болуш керек. Ал эми адилеттүүлүктүн түркүгү эркин жана кара кылды как жарган калыс сот. Ошондуктан адилет сот системасын түзмөйүн биздин демократиялык дөөлөттөр тууралуу сөз кылыга саясийда моралдык да акыбыз жок. Ал эми мамлекеттеги бардык реформалар, жаңы чечимдер, жаңы долбоорлор биринчи кезекте социалдык адилеттүүлүктү камсыз кылууга, карабайым калкты коргоого жана колдоого багытталыш керек. Экинчи акыйкаттык, улуттук айкөлдүк сапатты сактоо, ал кыргызды сактоо. Ал эми элибиздин салттуу дөөлөттөрүнө ар кандай саясий эксперименттерди жасоо саясатын да, саясатчылардын да нравалык принциптерин аныктабайт. Ал эми элибиздин ыйман экологиясын улуттук нукура дөөлөттөр аркылуу сактап калуу баарыбыздын башкы парзыбыз жана милдетибиз. Үчүнчү айкөлдүк. Бул элибиздин эзертен келе жаткан улуу сапаты, улуу наркы. Бул асыл саптар мамлекеттүүлүгүбүздү чыңдоодогу орду жана ролу эбегейсиз зор. Төртүнчү мекенчилдик. Уюткулуу журт мекенчил болот. Өз улутун сүйүү, ал улутчулдук эмес, ал өз тарыхын урматтоо, өз элин сыйлоо. Ал мекендин ыйыктыгын урматтоо, мекенге болгон сүйүү бүтүндөй ааламга болгон сүйүү менен киндиктеш. Ал эми ата журтка болгон сүйүү зарылчылыктан эмес, ата каны, эне сүтү менен берилүүчү ыйык сезим деп ойлойм. Эгерде кимдир бирөө кайсы бир зарылчылыктан улам улутумду сүйөм десе, анда жаңылышат. Анткени кыргыз эли түпкүлүгү түбөлүктүү калктардын катарына кирет. Биз өзүбүздүн кылым карыткан тарыхыбыз менен сыймыктанышыбыз керек. Мына канча элдер али күнчө бабалардын баскан жолун таппай, өзүнүн жерин таппай, же өзүнүн улутунун тарыхын таппай вара болуп жүрүшөт. Тарыхын, тилин унуткан элдин келечеги болбойт. Ошон үчүн да көчпөн калктын көчү түшкөн, бабаларыбыз байырлап, аталарыбыз жердеген Кыргызстаныбыз менен ар качан сыймыктанышыбыз керек. Бешинчи ыймандуулук. Ыймандуу жана ынтымактуу коом гана келечектүү мамлекет кура алат. Биз саясий ыйман маселесин башкаруу системасына киргизүүбүз зарыл. Ал эмне? Ал тазалык, ал чынчылдык, ал абийирдүүлүк, ал таза көкүрөк. Ыймандын кылы кыйшайган жерден абийирсиздик, жоопкерсиздик, менминсинүү, саясий оппоненттер менен күрөшүүнүн булганыш жолдору башталат. Ошондуктан улуттук ыйман, бул улуттук сактап калуунун негизги нравалык чордону болуш керек. Азыр биз ар тараптык ыймандык экспансиянын тутумуна кабылып жатабыз. Ушундай татаал мезгилде кыргыз бойдон калуу, кыргыз эли бойдон калуу, улуту бойдон калуу Кыргызстанды коргоп калууга тете маселе. Ырайымдуулук, эл аралык саясаттагы адам укугу деген маселе. Кыргыздын көөнө түшүнүгүндө адамга адам ырайымдуу болуу зарыл деген маани менен түшүндүрүп келген. Адам укугу бул улуу түшүнүк. Биз өлкөбүздүн адам укугун бийик сактаган өлкөгө айландырышыбыз керек. Өлкөнүн башкы байлыгы ал адамдык капитал, ал адамдык ресурс. Биз бул байлыкка ырайымдуулук менен мамиле жасабасак, анда биз өлкөнүн негизин түзгөн элибиздин баркын да баасын да билбей калабыз.
Бүгін адамдар гумандуулукка, кайрымдуулукка, өзара түшүнүшүүгө, bir сөзмен айтканда ырайымдуулукка муктаж болуп жасат. Жетинчи, ысырапкорлук жана сарамжылдуулук. Кыргыз эли эзелтен ушул эки сапатты жогору баалап келген. Кыргыз улуттук коррупциянын өзгөчөлүгү, тамыры, өзөгү биздин сарамжалсыз мамилебиз ысырапкорлук болуп эсептелет. Мен жаңылануунун улуттук өзгөчөлүгүн, өткөндүн духун бекем сактоо менен келечектин кубатын жаратуудан көрөм. Бийликтин 3 бутагы болгон менен анын бир эле булагы, бир эле ээси бар. Ал Кыргызстан эли. Мамлекетти эл түзөт. Элден өйдө туруп, эл ишенимин актай албаган, эл алдында жоопкерчиликти билбеген жогорку кеңеш эч убакта эл үчүн иштей албайт. Бул тарых тастыктады, бул факты. Эгерде биз бир максатка умтулуп, тилектеш, саналаш, боордоштор катары бир тилекте, бир ойдо, бир үмүттө болсок, сөзсүз өлкөбүздү өргө сүрөй алабыз. Мен эмне үчүн адамдардын көкүрөгүнө жакын 7 маселеге өзгөчө токтолдум. Анткени биз көкүрөктү оңдомойын, көкүрөктү толтурмайын, көкүрөктү тазартмайын, көкүрөктө ишеним жандырмайын өлкөбүздү оңой албайбыз. Коомду өзгөртүү эң оболу өзүбүздүн көкүрөгүбүздөн башталарын эстен чыгарбайлы. Биз кыргыз калкы татаал тагдыр чечер мезгилди башыбыздан өткөрүп жаткан учурда татыктуу келечек алып баруучу туура багытты тандап алышыбыз керек. Алдыда шайлоо. Мына карындашым жакшы айтты. Биздин партияга, бул партияга күчтүү инсандар келди. Күчтүү инсандын, күчтүү адам ар дайым душманы көп болот, көрө албастык көп болот. Ошон үчүн биз андай көрө албастыкка, майда чүйдө ушакка, пасчылыкка көңүл бурбай, алдыга кетишибиз керек. Мен бардык партияларга ийгилик карайм. Бирок мекеним Кыргызстан, Кудайым колдосо биринчи орунду алып жеңишке келебиз. Алладан сурайм. Рахмат сиздерге.